Саламатсыздарбы? Кезектеги берүүбүз 2012 жылдын 3-октябрында Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров тарабынан уюштурулган тынчтык митинги жөнүндө болмокчу. Коомчулугубузга белгилүү ал тынчтык митингдин аягы Ата журт партиясынын 3 депутатын темир тордун артына жабуу менен бүткөн. Миң уккандан бир көргөн жакшы демекчи, азыр көңүлүңүздөрдү ошол тасмага бурабыз. Кумтур кенине байланыштуу 3-октябрдагы Ала Тоо аянтындагы тынчтык митинг өлкөдө татаал жагдайларды жаратып, ал эле эмес олуттуу саясий кризисти пайда кылууга жөндөмдүү болуп чыкты. Митинг башында Кумтур кенинин пайдасын бийликке ким келсе жеке кызыкчылыгына ич ара келишимдерди түзүп, эл үчүн кызмат кылбай жаткандыгы жөнүндө бир нече саясатчылардын оюн ортого салуу менен өтүп жаткан. Тоолорду жатка сатканда, тоолорду жарат чапканда, жерибиз үчүн, Ала Тообуз үчүн, айнектей мекенибиз үчүн жаныбыз курман. Даярбызбы? Даярбыз. Рахмат. Турган элдин талабы бийлик өкүлдөрүнөн чыгып, чечилбеген себептерин түшүндүрүүсүн айтышкан. 2 саатка созулган митингге адаттагыдай эле Ак үй тарабынан эч кандай маани берүү болбогондуктан, Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев элди парламентке кирип сурап алууну үйүндөгөн. Кези келсе калар ачын. Бирибизди түштүк деди, бирибизди түндүк деди. Кыргыз деп айтып чыксаң, бул националист экен дешти. Кыргыздын тилин сүйлөгүлө десең, эмне бул улутчул экен деп бизди күнөөлөшөт. Андай эмес. Мен кыргыз үчүн сүйлөгөм, кыргыз үчүн жашаймын, жана кыргыз үчүн көзүмдү жумамын тууганда. Депутаттын коштоосунда чогулган эл Ак үйдүн дарбазасына келгенде милиция тарабынан ар кандай жол тосуулар болгон. Эл менен эсептешпеген бийликке ачууланган депутат тосмону ашып түшкөн. Камчыбек Ташиевди ээрчип келген элди көздөй бийлик тарабынан ок атылган. Колунда эч кандай куралы жок эл өкүлү куралчан аскерлерди атпоосун талап кылып кагылышууга чейин барган. Ал эми башкы прокуратура бийликти басып алуу чакырыгын караган беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду 48 саатка УКМКнын абагына салган. Элге багыттагылар. Бардыңарга, урматтуу коргоочулары, элге багыттагылар. 5-октябрда 1-май райондук соту 3 депутатты камоо мөөнөтүн 2 айга узартуу чечимин чыгарган. Бүгүнкү күндө мыйзам тарабынан ар кандай жагдайларынан алып караганда да Ата журт партиясынын 3 депутатынын камакта отурушу биринчиден эл өкүлдөрүнүн кол тийбестик беделине шек келип жатканын, экинчиден мыйзамга жооп бербегендигин мыйзам таануучулар кан какшап жатканына карабай, темир тордун артында камалып, сот чечими калыс жыйынтыгын чыгарбай келет. Берүүбүздүн элге көрсөтүлүшү калыс болуш үчүн убактылуу бийликтин мүчөсү мурунку башкы прокурор Азимбек Анаркуловичти сөзгө тарттык. Саламатсызбы, Азимбек Анаркулович, сизди бүгүн чакырганыбыздын себеби 3-октябрь окуясы боюнча бүгүнкү Ата журт партиясынын 3 депутатынын соттолуп жатышы. Ушул соттун канчалык деңгээлде мыйзамдуулук экени жөнүндө юрист катары өз оюңузду бөлүшүп берсеңиз. Жалпы коомчулукка белгилүү болуп калбады. Бул саясий өңүттөн козголгон кылмыш экени. Азыркы учурда болсо мына сот деле бүтүп калды. Эмки отурумунда сот уже аягына чыгып калат. Жарыш сөздөргө өтө баштайт болуш керек. Соттун жүрүшүндө 90% буларга коюлган айып жокко чыгарылды десем болот. Уголовный ошо кылмыш иштин өзү эле эмес, кылмыштын ичине тиркелген ар бир документтин мыйзамсыз экени аныкталды. Мисалы жабырладуучулар деп табылган токтом аппакай, числосу, тергөөчүнүн аты, ылдыягында колу бар, ортосунда эч нерсе жок. Же болбосо айыпкер катары жоопко тартуу токтому, мисалы Жапаровдукун айтсак, иш бүтүп, тергөө сотко иш кетти деген айыпка тарткан токтом менен, азыр иштин ичиндеги токтом эки башка токтом. Бул эми фальсификация же подделка деп койсо болот да, мына эми азыр эртең соттун аягында айтып чыгышат. Себеби биринчи эле айыпка тарткан токтомдун башында
иш бүттү деп Садыр Жапаров менен адвокаты таанышкан токтомдо Женалиев деп жүрөт, иштин ичинде Салянова деп жүрөт. Аягында булардын колундагы токтомдо Жапаровдун колу жүрөт, адвокаттын колу жүрөт, иштин ичиндеги токтомдо Жапаровдун адвокаттын колу жок. Мындайча айтканда, иштин ичине тиркелген процессуалдык документтер мыйзамсыз. Эптеп кураган, эптеп токулган иш. Анан укук коргоо органдарынын жадатынча ой минти тигинти анан минтип айтсаңар, тигинтип айтсаңар дегенде эле эч нерсе чыккан жок. Келген милиция кызматкерлери айтып атат. Да ташип баштаган бир 20-30 киши варатадан жогорку кеңештин машинеле кирген варатанын үстүнөн ашып киргени анык, бирок Ташиев токтоткула, элди атпагыла деп келген дегенди айтышып атат. Башка эч нерсе айткан жок. Ак үйдү басып алабыз, күч менен басып алабыз деген сөздү айтты, уктук деген эч ким жок. Негизги башкы айып буларга ошол ак үйдү күч менен басып алып, анан кармап отурганда деген ошого аракеттендик деген аракеттенүү жасаган деген айыпты коюп атат да. 295 статья. Бул статья мындайча айтканда 100% жок болуп атат. Жанагы 90 башында 90% дегеним эми жанагы 10% булардын машинесинен өздөрү мыйзамдуу куралдары табылганы бул чын болуп атат да. Куралдары бар экен, кабинетте бар экен, бирок алардагы мыйзам уруксат берген деңгээлде алып жүрүптүр. Депутат Жапаровдун пистолети сыйлыкка берилген пистолет экен, өзү алып жүрүүгө, кабинетине коюуга укугу бар экен. Ал эми Талант Мамытовго коюлган айып 25-нде Садыр Жапаров, Ташиев жана башкалар менен Кожоналиевдер менен алдын ала ак үйдү басып алуу боюнча план түзүп деген сөзү, айыптын башындагы сөзү. Мамытов ал күнү Тажикстанда болгону далилденип атат. Тергөөчүлөр даже ошол күнү Мамытов Кыргызстанда болгонбу деп мындай карап койбогон. Ал сотто мынакей менин билетим, мен Тажикстанда жыйында болгом дегендерин алып келип атат. Ал эми Ташиев тегеле ал жерде болбоптур. Аны баардыгы айтып атат, Ташиев болгон эмес ал жерде. Кожоналиев менен Садыр Жапаров болуп. Бул баягы алдын ала сүйлөшүп алыптыр деген кылмыштын белгиси таптакыр жокко чыкты. Анан экинчи белги басып алуу, күч менен басып алуу деген. Күч менен басып алуу деген сөз Ташиевдин оозунан да чыккан эмес, Садыр Жапаров менен Мамытов дегеле алар сүйлөгөн эмес ал жөнүндө. Бийликти өзгөртөбүз, бийликти алмаштырабыз деген сөз сүйлөгөнүн тергөөчүлөр тиркеп коюптур. Бирок ошол кыргызча сүйлөгөн сөзүн тергөөчүлөр орусча которгондо бийликти алмаштырабыз, өзгөртөбүз, бийликти биз алабыз деген сөздү күч менен басып алабыз. Же захват, власть деп захват деген сөздү өздөрү туура эмес которуп койгондо, ошо менен айыпты өздөрү тергөөчүнүн котормосу менен айып токулган. Күч менен басып алуу деген. Мына ушулардын баардыгы сотто далилденди. Бир да жерде Ташиевдин ушул бийликти басып алгыла деген үндөө дагы чакыруу дагы жок. Да, бийликти алмаштырабыз, өзгөртөбүз, биз бийликке келебиз деген сөздөрү бар экен да. Анткени булар коалицияга кирсе, парламенттик көпчүлүк коалицияга кирсе, бийликке келет, өкмөткө келет, башка жакка келет. Ошондой мааниде булар айтып, биз решающий парламентте чечүүчү күчкө айланабыз деген мааниде айтылганы далилденип атат. Бийликти басып алууга үндөгөн деген темага караганыбызда, ошол эле 3-октябрь окуясында солдаттар тарабынан элди карай ок атуу болду. Ал эми 7-апрелде болгон элди карай ок атууга бүгүнкү күндө Альфа тобу жооп берип жатат. А эмне үчүн 3-октябрдагы элди карай ок аткан солдаттар жоопко тартылган жок? Жок, бул жерде 7-апрель менен кечээки 3-апрелдеги ок атуу таптакыр башка. Эмне үчүн дегенде 7-апрелде боевой куралдар менен аткан. Аны мен өзүм жакшы билем, экспертизада өткөргөнбүз. Бул коргоо министрлигинин боевой патрондор менен атылган, снайперлик винтовкалар тарабынан атылган. Азыр бул жерде сотто далилденип атат. Эми бардык нерсени биз бир тараптуу карабай, мында ар тараптуу карашыбыз керек да. Милициянын сотрудниктери дагы, СГОнун сотрудниктери дагы көздөн жашагуучу резиновый окторду колдонгонун айтып атат. Ал эми беркинде боевой ок менен атылган далил жок.
бир да кадам ба жарадаралы ошодон бир майып болуп же болбосо бир жарат алгандыгы далили жок. Негизи эле Кыргызстандын мыйзам беренелеринде ошол кашаны, ошол дарбазаны ашып өткөндө жоопко тартылуу керек деген атайын пункттары барбы же жокпу? Ар кандай митинг бизде мыйзамдуу. Анткени бул чектөөгө болбойт. Мына 7 апрелдеги апрель революциясынын башкы максаттарынын бири ошол саясий куугунтуктоо токтолсун деген. Анан ошол саясий митинг башка митингке мындай чектөөсү жок, уруксат берилген. Чектөөсү жок. Ал эми коомдук тартипти митинг өтүп атканда камсыздоо укук коргоо органдарына жүктөлгөн, милицияга жүктөлгөн. Ага уюштуруучу киши жооп бербейт. Мына ушуну көптөр билбейт экен, кече Кулов айтып атпайбы, тиги митинг өткөргөн киши жооп бериш керек деп коопсуздукка жок. Азыркы конституциянын өзүндө жазылганбыз, биз жазганбыз. Бул митинг өткөрүү элдердин укугу катары таанылат. Ал эми элдердин ошол митинги тынч митинг, мен тынч митингди айтып атам да. Тынч митингди өткөргөндө коопсуздугун, провокаторлордон сактоо, же болбосо ошолорду баягы мыйзамдын бузулушун камсыз кылып берүү, санитардык жагын кароо, бул бийлик органдарына жүктөлгөн. Эгер кимдир бирөө ошол жерде провокация кылып же мыйзамды бузса, ошолорду дагы вычислить этип, таап, аныктап, анын жоопкерчилиги караш укук коргоо органдарына жүктөлгөн. Ошондуктан мен ойлойм, ушул кумтөр боюнча же кече мародерлик боюнча митинг өткөрүп, кимдир бирөөдү жазалоо же болбосо жоопко тартуу азыркы бийликтин максаты болбош керек. Тескерисинче мен ойлойм, ошол митинг өткөрүп, кумтөр маселесине боюнча митинг өткөрдүң деп жоопко тарткандын өзү азыркы бийликтин ошол революциянын талабынан кайткандык болуп эсептелет. Анткени биз революциядан кийин бийликке келген биз убактылуу өкмөт конституцияга жазганда ошентип мындан кийин саясий куугунтуктуулар токтойт дегенбиз. Чындыгында Жапаровдун, Ташиевдердин Ата журт партиясынын өткөрүп аткан маселеси ошол эле революциянын маселеси да. Ошол кумтөрдү элге кайтаруу деген бул кече Жапаров ойлоп чыккан жок. Бул 94-жылдан бери келатат. Алтын комиссиясы болуп ошол убакта билесиңер. Кулов, жанагы Үсүбалиев дегендер сатылып кетти деп катуу нерсе болгон убагында эле. Дырылдаевдер чет өлкөгө качкан. Бул жаңылык деле эмес. Андан кийин 2005-жылы 2 кылмыш иш козголуп атат. Акаевка 92-жылкы жанагы башкы келишимди түзгөн үчүн. Мына мен өзүм козголгом. И Танаевка 2005-жылы реструктуризация кылуу, жана Сентереге берген үчүн. 2 кылмыш иш турат, 7 апрелде өрттөлүп кетти деп турат. Бирок ал жабылып калган жок да. Ал иш бар да. Ошон үчүн Танаев розыскада жүрөт. Ошон үчүн Акаевдин кол тийбестиги алынды. Ана мен түшүнбөй атканым ушул да, бүгүн ошол Жапаровдор, ошол революционерлер биз ишке ашырбаган нерсени булар ишке ашырып отурса, азыркы бийлик революциядан келген бийлик. Атамбаев биринчи кезекте колдоп чыгыш керек эле. Молодец, Садыр. Биз ушуну көп жылдан бери аягына чыгарылбайт элек, сен абдан жакшы болдуң деп. Мен ошондуктан бүгүн азыр түшүнбөй атам да. Эмне үчүн парламентте отургандар ушуну четке кагып, тайсалдап келатат. Бул жерде мен түшүнөт элем, эгерде Кыргызстандын элинин кызыкчылыгы каралса, бул жерде канадалык компаниянын, жеке компаниянын 2-3 адамдын кызыкчылыгы каралып атат, и Кыргызстандын кызыкчылыгы каралып атат. А эмне үчүн бүгүнкү биздин өкмөт, парламент мына азыр каршы болуп аткандар ошол канадалык 3-4 кишинин кызыкчылыгын коргоп атат да, мындайча айтканда. Жалпы Кыргызстандын элинин кызыкчылыгын карабай атат. Бул жерде денонсациялап койсо, кайрадан Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн каралат эле да маселе. А эмнегедир парламент тайсалдап атканына караганда мен ойлойм азыр. Мен ушундай жыйынтыкка келип атам. Кыргызстандын бийлиги 92-жылдан бери ушул убакка чейин Акаевдин бийлиги да, Бакиевдин бийлиги да, бүгүн Атамбаевдин бийлиги дагы азыркы парламенттагы эгер денонсация кылбаса, анда булар канадалык компаниянын 3-4 коррупциялык схема менен жашаган, и биздин баягы чоңдор аралашкан, Акаев, Танаевдер аралашкан адамдардын гана кызыкчылыгы үчүн иштешип атат. Бул акыйкаттыкты ким чечет, качан чечет, кандай чечет деген олуттуу коомчулуктун суроосуна жооп бере албагандыгыбыз абдан өкүнүчтүү. Ошентсе да бардыгын сабырдуулук менен жеңип келген кыргыз элибизге акыйкатты сабырдуулук менен күтүп туруусун үндөмөкпүз. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуздар.